Байзак баатыр үнүн бийик чыгарып, угуп алгыла туугандарым. Алмадай болгон алтын баш деп эмнеликтен аталат? Алтын баш деген эмне? Деп сөзүн андан ары улады. Акыл эсти алдына баскан баштын үстүнө чач чыгат. Андан төмөн таалайың жазылган жазы маңдай жайгашкан. Мындан соң келбет кепшириңе көрктү, сүрдүү берген, керилген эки кашты. Алаканыңа бассаң ага баткан, алаканыңды тарта салсаң жер менен көк баткан адамдын шамчырагы эки көздү айткан. Андан төмөн куюлуп мурун түшөт. Ооба, кийинкиси туз даамдын насиптин эшиги экерин эмеспи? Ылдый жагына эркелетип сылаган сакал өскөн, ээк жайгашкан. Мына ушундан өйдө көздөй алмадай болгон алтын баш деп аталат. Адамдын акыл эсин, тулку боюн башы башкарат. Ошондон улам башты өзгөчө баалап алтын баш деп атайбыз. Акыл кудурети күчтүү улуу Кудай тарабынан адамга берилип, аны өзү жашаган коомдо адаштырбай, кыйынчылыкка учуратпай, өзү менен жашаган адамдардан жашоо тиричилиги, жүрүм туруму, өз ара мамилеси боюнча артка калтырбай, багыт берип, жол көрсөтүп алып жүрө турган өзгөчө керемет, касиет коштогон нерсе болуп эсептелет. Акыл дүйнө 4 алкактан турат. Акыл, зээн, дээр, эс. Акыл дүйнөнүн өзөгү акыл. Зээн бул адамдын акылынын жөндөмүн, кубатын, күчүн билдирүүчү сапат. Дээр бул адамдын акыл дүйнөсүнүн жарыгын, тукумдан тукумга чогултуп келаткан кубатын, билимин, жөндөмүн, кандан канга өткөзчү касиетин сактап, улантып, кубаттап берчү алкак. Эс акыл дүйнөдөгү өтө күчтүү алкак. Бул алкакта адамдын тажрыйбалык казынасы, иликтөөсү, чечим чыгаруудагы кубаты камтылат. Акыл дүйнөнүн кубаты менен адамда жетишкендик көп жана чоң болот. Акыл дүйнөнүн бүтүндүгү жоголсо, адамдын жашоосу азапка малынат. Акылдын тунуктугун өмүрдүн аягына чейин сактап калган адам акылман адам, даанышман адам, касиеттүү адам, терең адам. Акылың тунук болсун, алгалаччу ишиң болсун.